Ичер суусу түгөнгөн бир кишинин органдары 8 кишинин өмүрүн сактайт. Батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстанда өлгөн киши органын берген учур болгон эмес. Дарыгерлер менталитет менен дин ишениминен өлгөн адамды жада калса медициналык экспертизага беришпейт дейт. Ошол багытта иштешибиз керек да. Анткени трупный трансплантация бул керек Кыргызстанга негизи. Анткени живой родственный донор көбүндө туура келбей калат. Донорго да өзүнүн рисктери бар. 30 жаштагы Дулат жарым жыл чамурда боорунун 70%-ын бир тууган агасына берген. Донор болуу сезими өзгөчө. Өзүм менен сыймыктанам дейт ал. Донор болууга чакырмак бардыгын. Мындайча айтканда мен байкемдин 4 кичинекей баласы бар. Ал 4-өн атасы жанында жүрөт азыр. Апам үйдө, баласы тирүү, 2 баласы тең. Жакшы да бир кишинин өлүмүндөн алып калып атасың. Жергиликтүү мыйзамга ылайык үй бүлө мүчөлөрү гана тирүү донор боло алат. Бирок каза болгон кишинин органын алууга мыйзам тыюу салбайт. Саламаттыкты сактоо системасы буга даяр болушу керек. Бул этикалык нормалардын катуу сакталышы. Системага ишеним деген. Экинчи жагынан коом донор болуунун маанисин жакшы түшүнүш керек. Кан донорлугунан эле абалды көрүүгө болот. Кыргыз медицинасында бөйрөк алмаштырганга гана болот. Азыркыга чейин 20 эле кишиге операция жасалды. Бирок жылына бөйрөктү гана алганда 300 киши донорго муктаж.